саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, баардык катталуучуларыбызга салам айтабыз. Жана бүгүн сиздер менен биз жубайлардын ортосундагы конфликтти туура чечүү деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Анан албетте конфликт, чыр-чатак баардык жерде болот болуш керек. Баягы айтып коюшат го, идиш аяк кагышпаган үй бүлө болбойт деп. Бирок кагышыш керекпи, кагыштырыш керекпи жана аны кантип туура чечиш керек? Дал ушул суроолорго жооп бериш үчүн биздин бүгүн психолог эжекебиз төрүбүздө. Аида Дакенова, саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы жетип алдым, рахмат чоң. Сиз менен жолукканыбызга абдан кубанычтабыз, Аида эже. Ушул бүгүн психологдон бизге абдан кеңеши керек болду да, үй бүлөдөгү конфликттерди чечүү тууралуу. Алгач эле сурагым келип атат, конфликт бул адамдын жашоосунда нормалдуу нерсеби деген суроону бергим келип атат да, эң эле алгач. Үй бүлөдө болобу, жумуштабы, башка досторуңун арасындабы, айтор негизи эле жалпы конфликт бул нормалдуу көрүнүш болуп саналабы? Албетте, конфликт бул нормалдуу көрүнүш. Эмне себептен? Анткени конфликт бул эмне? Бул противоборство интересов. Это спор. Ар бир адам биз бири бирибизге окшош болбойт да. Ар бир адам өзүнчө индивидуалдуу болот. Демек ошо сүйлөшүп келе жатканда, бир иш куруп келе жатканда, негизи взаимодействие болгондо сөзсүз түрдө конфликт болот. Анан бир гана үй бүлө жок, конфликтсиз жашаган үй бүлөнү мен такыр көргөн эмесмин, андай жок болуш керек деп ойлойм, жок. Рахмат, абдан сонун. Чынында да мен да ошентип ойлоп коем да, ар бирибиз ар кандай тарбияда чоңойгонбуз, ар кандай үй бүлөдө өскөнбүз, анан келип эле сен өмүрү тааныбаган адам менен баш кошуп, анан анын интересин, анын кызыкчылыктарын, анын ой пикирин сыйлап калуу дароо эле бул мүмкүн эмес болсо керек деп. Анда менин кийинки суроо бул ушул конфликтти туура чечүүнүн атай бир дипломатиялык жолу барбы дегенчи. Мисалы көбүнчө бизде байкасаң, урушканда эми ата энең урушат, жакын туугандарың урушканда эшек, келесо сен дайыма ушундайсың деген бир лексикондо бир кечирим сурайм, бир аз туура эмес, жат көрүнүштөгү сөздөр колдонулат эмеспи? Чындыгында конфликтти чечкенде ошо урушуп, талашып, ажырашуу менен бүтпөш үчүн кантип сүйлөшүш керек, кантип аны чечиш керек? Мен андан тышкары даже айтат элем да, кээ бир адамдарга ошо конфликтти кылыш үчүн ошону үйрөнүш керек, наоборот. Кээ бир адамдаргачы, анткени кээ бир адамдар ошо конфликттен качышат да. Бирок конфликт деген бул эң жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени именно конфликт аркылуу биз башка адамдарды биле алабыз. То есть конфликт болгондо гана бир противоборство, бир интересибиз башкача болгондо, спор болгондо, в споре рождается истина деп коет эмеспи? Анан эми анысы кандай, конфликтте дагы ушундай бир истина чыгат, если бул момент, если конструктивный конфликт болсо, потому что деструктивный да болот. Кээ бир адамдар мисалы базардагы отурган адамдар кыйкырып, жанагы жаман сөздөрдү сүйлөп, ушундай адат бар го кээ бир адамдардачы, некультурный, бескультурный деп коебуз. Туура айтасыз, биз ар бирөөбүз ар кандай үй бүлөдө өскөнбүз. Анан ошол үй бүлөдөгү модельди биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө алып келебиз да. Биздин ата энебиз кандай урушса, биздин ата энебиз кандай мамиле кылса бири бирине, биз көбүнчө учурда ошол сценарий жизнини биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө алып келет экенбиз да. Бул психологиялык жактан караганда. Демек осознанный гана адам ошол сценарийди токтото алат да. Анан өзү гана башка сценарийин алып кетке мүмкүнчүлүгү бар да. Демек бул осознанный болсо, өзү ошо башка жашоону тандаса, анан бул конфликттин конструктивный, деструктивный жагы деген, конструктивный деген жагы ооба, мен көз карашым мындай, сенин көз карашың мындай, сен буну жактырасың, мен буну жактырбайм деп эле ачыгын айтып, прям ошону айтыш керек да. Бирок ошону айтканда туура айтыш керек экен да, бул я послание дегендечи, я мен мага бул жакпай жатат, мен сезимдерим мындай болуп атат, мен момундай болуп атам, мен момуну каалайт элем деп я посланияны өзүм жөнүндө айтсам, биз башка адамдын сезимдерин, сыйлагандай ойдон калабыз, чувстволорун эме кылбайбыз да, не покушаемся, скажем, на них. Басынтпайбыз, ооба. Биз өзүбүз жөнүндө гана айтып атабыз да. Ошондуктан сага жагышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Муну сен мындайсың деп айтпай, мен мага жакпай атат деп айтканда, башка сторона жакшы кабыл алат да.
А деструктивный конфликт деген ал жанагы сен эшексиң, сен мондайсың, сен тупойсуң, сен ошондой болчусуң, мурунтан эле, анан ушундай гана жаман сөздөр. Бойсуң. Ооба, ушундай гана жаман сөздөрдү сүйлөп жаман айтканда, конечно, сезимдер бул гүлдөй деп коет эмеспи? Сезимди гүлдөй сындырып койсо болот да, бат эле ошо жүрөктө калып калат да. Ошондуктан адегенде ошо конфликтти да туура конфликтке үйрөнүш керек экен. А кээ бир адамдарга именно конфликт деп айтып эткенди, жок деп айтканды, нет деп айтканды, өзүнүн границасын защищать эткенди билип ошого үйрөнүш керек экен да кээ бир адамдар. Рахмат. Ошондо эми конфликтти туура чечкенде кантип туура чечебиз деген биринчисин айта кеттиңиз, бул конструктивдүү деп мен деп менин атымдан айтуу деп. Андан тышкары дагы кандай кылганда, мисалы үй бүлөдө болбогон нерседен эле улам уруш чыгып кетиши мүмкүн, болбогон нерседен. Мүмкүн анын шымы жуулбай калгандыр, мүмкүн бала карай албай ооруп калгандыр, айтор ушундай кырдаалдар көп болот эмеспи? Ошол учурларда кантип туура чечип алыш керек да? Анан менде да суроо болуп кетти ушул жерден. Көбүнчө баягы апалка-энелерибизден байкайбыз го, эжекелерден. Ушпай эле коеюнчу, мейли сүйлөп басылат, унчукпай эле коеюн деп. Өзүн баягы улам ар бир уруш сайын өзүн басынтып унчукпай эле коеюн. Эми зато биз кечинде тынчуктайбыз, мейличи деп атып, анан бир аягында сопуу аялга айланып калгандар бар эмеспи? Бул канчалык деңгээлде конфликтти туура чечкендик болот же бул чечкен жокпу? Бул чечкендик эмес, бул качкандык болот. Мейли тим эле коеюн, эчтеке болбойт, урушуп атса, главное үйдө тынч болсун, балдар укпасын деп эметкени бул конфликти өзүнүн ичине гана топтолгону да, булчу. Бул конфликт конструктивный чыкпаса, тышка чыкпаса, демек бул сени баары бир жетип алат экен да. Но психосоматический жактанчы, то есть дене уже ооруп баштайт, энергияң жок болот, ден соолугуң уже начарлай баштайт. Анткени сен чыгарган жоксуң да анычы. Ошол агрессияны, ошол гневди, мисалы, гнев деле бул жакшы эмоция, энергиянын эмоциясы. Энергияны ошону подавлять эте берсең, а в конце концов бул психосоматикага айланып кетет да, то есть дененин оорушуна айланып кетет. Баш аягы конфликт баары бир чыгат да, ооздон чыкпаса да денеден чыгат экен да. Ошондуктан буну лучше ооздон чыгарып айтыш керек. Мага жагат, бул жакпайт. Эмне үчүн мен чыдайм ошону? Эмне үчүн мен чыдашым керек, эметишим керек? Если мага жакпай турса, если бул мага жага турса, значит мен ошону просто эле ачык эле айтышым керек да. Эң негизгиси бул жана үй бүлөнүн бекемдүүлүгү деген бул ачык айтуунун сыры ошол. Крепкий семьянын сыры бул ачык айткандын эмеси деп ойлойм да. Ачык айтса, канчалык ачык сүйлөшсө, ошончолук бекемирээк болот да. Мейли азыр кичине урушса, эчтеке болбойт да. Чем унчукпай жүрүп, анан кийин 20 жылдан кийин анан ажырашып кеткенине караганда, андан көрүүчү азыр на берегу ошону сүйлөшүп алса жакшы да. Конфликтсиз адам жок, конфликт деп айтып кеткен адамдар жок, конфликтсиз үй бүлө жок. Любой жерде конфликт болот, и конфликт эң жакшы нерсе. Менин оюм боюнча бул конфликт наоборот көп проясняет, выясняет отношения да. Баягы көбүнчө мырзаларды байкасаң, аялдар урушканды жакшы көрүшөт дейт эмеспи? Бул мен ойлоп коем, бир жагынан аял заты көбүрөөк эмоционалдуу, көбүрөөк сезимге бай келгендиктен ал ошол өзүнүн эмне каалап аткандыгын, эмнени көргүсү келип атканын, эмнени алгысы келип атканын анан акырын чукулап ар жагынан бер жагынан айтып атып анан мырзасына жеткирет болуш керек да. Ал эми эркек болсо койчу, сен урушканды жакшы көрөсүң деши мүмкүн. Чынында бул учурда баягы унчукпай коюу, улам эле басып коюу, улам эле мейлеми дей берген адамдын өзүнүн инсандуулугун улам басынтып атып аягында анан эч бир көз карашы жок жанга айланып калгандай сезилет да, көп байкап отурсаңчы. Ошондо күйөөсү же аялы сыйлабай калат да ошол адамдычы. Анткени сен бүт жака эле подстраиваться этип, подстройка кылып, өзүңдүн көз карашы жок. Өзүңдүн мнениең жок, көз карашың жок, өзүңдүн взглядың жок, өзүңдүн слово я, мен деген сөздөрүң, эмелериң жок болсо, то сен как, грубо говоря, тряпкадай элесиң да. Эми ал тряпканы эч ким уважать этпейт, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн сени сыйлаш үчүн, сени уважать этиш үчүн сен өзүңдү биринчи сыйлашың керек, уважать этишиң керек да. Анан өз болгон нерсеңди айтышың керек, каалагандай айтышың керек. Мага бул жакпайт, мага бул жагат деп ачыгын эле гана айтыш керек. Анан психологияда мындай эме бар экен да, түшүнүкчү, аутентичный, анан рэкетные чувства дегенчи, сезимдер да, сезимдер. Бул тууралуу биз кийинкиде сөз кылалы. Тилекке каршы соңуна чыгып калды. Биз ошол конфликт темасын кийинки подкастта дагы улантабыз.
достор, ошондуктан алыстабаңыздар. Албетте ар бир үй бүлөдө конфликт болот. Болбогон жерден уруш чыгып кетет. Мүмкүн бираздан чогулуп отуруп анан уруш чыгаар, айтор уруш баары бир болот. Ошол учурда кантип туура чечиш керек? Ошол уруш жубайлардын ортосуна алыстатпаш үчүн кантип туура урушуш керек? Бул тууралуу биз кийинки подкастта дагы улантабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Каналга катталганды унутпаңыз, ыл жака комментарий кылып өз пикириңизди жаза кетиңиз. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.